27-октябрда 27-октябрда бизде бул жакта жакшы иш-чара болгон. Анан убагында сизге берилбей калды, телевидениеден келген Панчкөл районунун Чалдыбай районунун шайыр апалар бир койду союп, Куран окутуп келишкен. Анан койду жалаң эле аялдар болуп калдык. Мынакей бизде жаял коомунда дайыма бирге иш-чараларга катышып жүрөт. Жаныбек байке дайыма кайсы убакта чакырсам келет. Анан койду союп, баарын жиликтеп, ушу конокторубуздун баарын тозуп, биздин иш-чарабызга абдан салымыбызды кошсун. Дайым бүгүн эле эмес, дайыма эле. Анан убагында берилбей калды. Эми бүгүн 7-ноябрь экен, ата-бабаларды эскерүү жылы. Жайыл Баатыр жөнүндө Жайыл Темиржан Энемнөдөдө байке 6 жылдан бери иш-чараларыма дайыма катышат. Анан кийин сиз ушул Жайыл коомуна салган салымыңызды, эмгегиңизди бааяны биз дагы шайыр апалар дагы сизге ыраазы болуп, грамота менен сыйлап коелу деген чечим бар болчу. Анан эмесе мен сизге ушул грамотаны берүүгө уруксат этип коюңуздар. Жайыл ата эл аралык кайрымдуулук коомунун Темиржан аялдар канатынын грамотасы менен Жайыл ата коомунун мүчөсү Токтарали Жаныбек Жайыл ата коомуна кошкон салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат байке. Сиз татыктуусуз, куттуу болсун. Мына бир жагында Темиржан эне, бир жагында Жайыл Баатырдын сүрөтү. Мынакей бул жакка да көрсөтүп коюңуз. Сизге ушул грамота эстелик катары болсун. Үйүңүздөгү мына балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар. Анан бул кайсы сүрөт деп сураганда сиз ошо Жайыл Баатыр жөнүндө Темиржан эненин тарыхын билип айтып беришиңиз керек да. Биздин коомдун максаты өтүп кеткен ата-бабалардын эрдиктерин даңазалоо. Унутпай кийинки муундарга биз дагы кандай болуп ушул жери сакталган экен, кандай душмандар менен согушкандыгы жөнүндө биз кийинки муундарга айтып беришибиз керек. Рахмат байке, кут болсун.